Allah çeksin bактылуу болсун, пайгамбар салам болсун деп. Урматтуу туугандар, ушундай акыбалда эсел азыр интернеттен окудум мен. Британиянын посольствосу ал мусулман эмес, кыргыз эмес, эч нерсе эмес да. Болгон ошол азыр интернеттен окудум. Күндө 30 порция тамак жасап биздин врачтарга берип атты да. Дагы бир интернет тармактан окудум. Германияда жашайт экен. Болгону Кыргызстанда 10 жыл окуп кеткен экен да. Ошо окуп кеткен школун, ошол окуп кеткен школун ремонттоп ушул кыргыздарга жардам берип атты. Эми биз урматтуу кыргыздар, биз мусулманбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтканбыз, баардыгыбыз бирден дейбиз деп. Ушундай кырдаалда турганда 10 сом болобу, 20 сом болобу, 100 сом болобу, чогултуп колубуздан келген жардамыбызды берип коюп. Бул дүйнө утурумдук дүйнө, бүгүн бар, эртең жок дүйнө. Дүйнө бизди алдап койбосун туугандар. Эртең кыласың, мына кыласың деп. Кече доозум чалып айтып атат. Доозум 20 жылдан бери бизнес кылып жүрөм, иштеп жүрөм, азыр чубак ажы өтүп кетти, бул өтүп кетти. Акыбалым кыйын болуп атат деп. Эч нерсе дайынданбап туруп, намаз окуйн десем мечиттер жабык, алымдарга барайын десем өтүп атат, акыбалым кандай болот деп. Урматтуу туугандар, ошондой акыбалга биз да түшүп калбайык. Ошондуктан аз болсо дагы ушундай Кыргызстан бул биздики, бардыгыбыз бир кемедебиз туугандар. Ойлобойк, башкалар ооруп кетип атат, мен калып калдым деп турганда, эгер кеме чөгүп кеткен болсо бардыгыбыз бирге чөгүп кетебиз туугандар. Ошон үчүн бардыгыбыз бир кемедебиз. Кеменин алды чөгүп кетип, алды чөкпөй калышы мүмкүн эмес туугандар. Ошон үчүн кыргыз мамлекеттигин чындоо, Манас эпосунда айткан кыргыз мамлекеттигин чындоо, көздүн карегинде сактоо ар бирибиздин миллетибиз деген. Урматтуу ушул биздин врачтарды, ушул бет аткан мусулмандардын бардыгы, эгер эртең Алланын алдына барганда, сен Кыргызстандын кыйналып атканда, сени мусулмандарың, врачтарың өлүп атканда сен эмне кылдың десе, эмне деп жооп бересиз туугандар. Ошон үчүн ар бирибиз ушул жерде күндө биригип, WhatsApp'тан дагы жооп берип, кыянатты карап койбоюк. Ар бир сумда иштеп аткандардын бардыгын атайт. Көп түкүрсө көл болот дейт. Садака баледен тозот дейт. Урматтуу туугандар, биз өзүңөргө бете бере албасак дагы соседтерибизге берейик, бир туугандарыбызга берейик, жакындарыбызга берейик. Анткенде Кыргызстанды сактап калабыз деген нерсе. Кыргызстан үчүн жаныбызды курман кылайык. Биздин акын айткандай, сен ооруба, мен ооруйн ата журт деген. Ошондуктан урматтуу туугандар, кыргыз эли бул биздин элибиз, биздин жерибиз. Ушундай акыбалда карап турбайбы урматтуу туугандар. Баарыңыздардан суранабыз. Колубуздан келгенче бир адамды болсо дагы сактап калганга биздин мүмкүнчүлүк бар. Силердин кыянаттыгыңар, силердин көз Кыргызстандын кыянаттыгына карап тура албай, Кыргызстандын кыянаттыгына карап турбайбы урматтуу туугандар. Ар бириңиздер Аллах Таала эки дүйнөдө бактылуу кылсын, эч кимге зар кылбасын, эч кимге кор кылбасын. Жаман оорудан, жаман сөздөн, жаман көздөн Аллах Таала өзүбүздү сактасын. Аман эсен ушул нерседен чыгып кетейик. Аллах Таала Курандын маанисинде айткан, ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык болот деген урматтуу туугандар. Ошол жакшылык кылыш үчүн, Алланын ачуусунбаш үчүн көп курбанчылыктарды кылайык, көп жардамдарды берейик, врачтарыбызга дуа кылайык. Кудай буюрса бул күндөрдө өтөт. Кыргызстан алдыга өнүгөт курулса Кудай буюрса. Ошо Кыргызстандын өнүгүүгө ар бирибиздин салымыбызды кошконго пока мүмкүнчүлүгүбүз барда, урматтуу туугандар, мүмкүнчүлүктү кошуп калайык. Врачтарыбыз өтүп кетип атат, алымдарыбыз өтүп кетип атат. Эртең врачтар өтүп кетсе бизди ким дарылайт урматтуу туугандар? Врачтар өтүп кетсе ким дарылайт? Ошон үчүн да сумдан башталат. Баштын биригүү Аллах Таала айткан, үммөттүн башы бирикпейинче Алланын жардамы келбейт деген туугандар. Биздин жардам бериш, Кыргызстанга жардам бериш башталышы сумдан башталат. Сенин отделиңден башталат. Биринчи раттан, экинчи раттан, үчүнчү этаждан башталат. Биз сум бириксек, ана Бишкек биригет, Бишкек биригсе Кыргызстан биригет. Анан Алланын толук жардамы болот. Ошону кошпойду карап койбоюк. Мен кылбасам башка деле кылбайбы. Именно сиздин кылганыңыз, именно сиздин аракетиңиз, сиздин дуаңыз Кыргызстанды жаман апаттан сактап калат урматтуу туугандар. Ошондуктан бардыгыбыз аракет кылайык, туугандарыбызга бардыгына жардам берейик Кудай буюрса. Врачтарыбызга дуа кылып коюк.